21 апрель дүйшөмбү. Ош шаарында Наваи жана Айтиев көчөлөрүн Курманжан Датка көчөсүнөн Барсбек шакекчесине чейин кеңейтүү жана көрктөндүрүү долбоору иштелип чыкты. Бишкекте премиум класстагы 20 батир жана коммерциялык жайлар мамлекетке алынды. Эми мамлекет ата мекендик компаниялардын эл аралык жана чет өлкөлүк кредиттик уюмдар алдындагы милдеттенмелери боюнча гарант катары чыга алат. Президент Садыр Жапаров бюджет кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Акылман лицейинин бүтүрүүчүлөрүнүн чет өлкөдө окууга мамлекет төлөп, кызматка сынаксыз кабыл алат. Мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Мамлекеттик турак жай компаниясынын батирлери кымбаттады. Бүгүнкү күндө программанын катышуучулары үчүн 1 чарчы метрдин орточо баасы 65 000 сом, болжол менен $750 түзөт. Ал эми үлүштүк курулуш механизминин алкагында алгандарга 1 чарчы метри 75 000 сомдон башталат. Дүйнөлүк банк каржы рыногун өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга $120 миллион бөлүүнү жактырды. Бишкекте 40 күнгө ысык суу өчүрүлдү. 2025 жылдын 1-кварталында дээрлик 83 миллиард сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналган. Пландык көрсөткүчтөр 5 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Садыр Жапаров Бахрейнге расмий сапарынын алкагында падыша Хамад бин Иса аль-Халифа менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча эки жактуу аракеттенүүлөрдүн актуалдуу маселелерин талкуулап, ар кандай чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүнүн келечеги тууралуу пикир алышты. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. 3-майда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында туристтик сезондун расмий ачылышы өтөт. Ал эми туристтик сезондун ачылышына арналган иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында өтөт. 22 апрель шейшемби. Жети өгүздө $6,5 миллион завод курулуп жатат. Ал күн сайын 200 000ге чейин кирпич чыгарат. Бюрократиядан санарипке өтүү. Өлкөдө электрондук апостиль системасын ишке киргизүү пландалууда. Баткен облусунда Баткен Сити жаңы шаары курулат. Шаар 800 гектар аянтка 100 000 адамга ылайыкташат. 2026 жылы Ош аэропортунун учуп конуу тилкеси ИКАОнун стандарттарына ылайык модернизацияланат. Бул каттамдарды аба ырайына байланыштуу токтотууга жол бербейт. Нуржан Шайлдабекова Кыргызстандын Австриядагы элчиси жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун Кыргызстандын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Гурбангулу Бердумухамедов Кыргызстанга иш сапары менен келди. Жогорку даражалуу мейманды президент Садыр Жапаров тосуп алды. Жаңы жолдун курулушуна байланыштуу үйлөрү бузула турган Ош шаарынын тургундары компенсация алышат. Аларча сейил багы пайдаланып жаткан 70 гектар жер жеке компанияга ижарага берилип, туруктуу айыл чарбасы, токой чарбасы жана мал чарбачылыгы боюнча изилдөө борборун түзүү пландалууда. Кыргызстандын мектептеринде акыркы коңгуроо 26 майда жаңырат. 23 апрель шаршемби. Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкы дыйкандарды колдоо боюнча $45 миллион келишимге кол коюшту. Садыр Жапаров Гурбангулу Бердумухамедов менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар эки жактуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн, анын ичинде соода-экономикалык кызматташтыкты, маданий-гуманитардык байланыштарды жана аймактык демилгелерди талкуулашты. Ошондой эле Жапаров менен Бердумухамедов Рух Ордо маданий борборуна жана Кыргыздын улуттук ат оюндарын көргөнү барышты. Улуттук банктын маалыматы боюнча өлкөдө кредиттик берүүнүн көлөмү жыл башынан бери 9%га өсүү менен 371 миллиард сомго жетти. Кыргызстанда жашыл технологиялар паркын түзүү демилгеси көтөрүлдү. Жогорку сотто мамлекеттик алымды онлайн төлөө системасынын пилоттук режимде ишке кириши боюнча презентация өттү. Экономика министрлиги Кыргызстандын өнөр жайынын тез өсүшүн болжолдоодо. Алсак 25 жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы боюнча өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү болжол менен 160 миллиард сомду түздү.
Министрлер кабинетинин мурдагы жетекчиси Акылбек Жапаров каржы технология чөйрөсүнө расмий түрдө киришти. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча ал өзүнүн Крипто Азия аттуу компаниясын каттаган. Бишкектин Айтматов проспектисинде 33 тосмо демонтаждалган. Учурда бул аймак трансформацияланууда. Ал жерге жаңы бак дарактарды отургузуу башталды. 24 апрель бейшемби. Жыл башынан бери Кыргызстан 17 000 тонна картошка экспорттады. Кыргызстанда Чүй, Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарындагы 9 ирригациялык система $47 миллион модернизацияланат. Адылбек Касымалиев Вашингтондо иш сапарынын алкагында Кыргыз-Америка ишкерлер кеңешинин мүчөлөрү менен тегерек столго катышып, америкалык инвесторлорду Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жигердүү катышууга чакырды. Финансы министрлигинин аймагы көрктөндүрүлөт. 20 миллион сомго тендер жарыяланды. Кыргызстан ЯЭПте цемент өндүрүшүнүн өсүшү боюнча лидер болду. Үстүбүздөгү жылдын башкы 2 айында Кыргызстанда 290 000 тоннадан ашык цемент өндүрүлгөн. Унаалардын айнектерин караңгылатуудан бюджетке 650 миллион сомдон ашык киреше түшкөн. Садыр Жапаров буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору менен жолугушту. Тараптар кызматташтыктын учурдагы абалына жана өнүктүрүү перспективаларына байланыштуу маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Эми айдоочулук күбөлүктү алуу же жаңыртуу үчүн айдоочунун жеке картасы талап кылынбайт. Долбоор коомдук талкууга жарыяланды. Улуттук гвардиянын ардак кароолуу аскерлери Москвадагы жеңиш парадына катышат. 25 апрель жума. Бишкек Горлифт муниципалдык ишканасы 195 миллион сомго лифт сатып алууга тендер жарыялады. Кара сууда 372 литр акциздик маркасы жок мотор майы аныкталды. 2025 жылдын 1-кварталында Кыргызстандан Кытайга экспорт 93 эсеге өстү. Эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү $6 миллиард ашты. Кыргызстанда 9 майда улуу ата мекендик согуштун майыптарына жана тыл эмгекчилерине бир жолку жөлөк пулга 7 миллион ашык сом бөлүнөт. Суу-Самыр Талас-Тарас жолун реконструкциялоо иштери башталды. Садыр Жапаров Словакиянын тышкы иштер министри Юрай Бланарды кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Атабейит комплексинде Кыргызстандын Баатырлар аллеясы пайда болот. Энергетика министрлиги эскертет, 1 майдан тарта электр энергиясына тарифтер көтөрүлөт. Садыр Жапаров глобалдык тоо диалогунун 2 күнүнүн алкагында көчөт отургузууга катышты. 26 апрель ишемби. Жалал-Абад облусунда индустриалдык логистикалык борбор курулат. Министрлер кабинети 8 гектар жерди трансформациялоого уруксат берди. Кыргыз-Өзбек чегарасындагы Чечме булагы Кыргызстандын аймагында калды, бирок аны эки өлкө тең пайдаланат. Эми кыймылсыз мүлк сатып алуу сатуу келишимин толугу менен онлайн форматта жаңыртылган түндүк тиркемеси аркылуу каттоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бишкекте Кыргызстан мусулмандарынын 9 курултайы өтүп, анда аалымдар кеңешинин жаңы курамы бекитилди. Садыр Жапаров Аларча жаратылыш паркында өткөн ишембиликке катышты. Президент жаратылышты коргоого чакырып, кыргызстандыктар ага өзү кам көрбөсө, биз үчүн башка эч ким жасабасын баса белгиледи. Бишкекте жашыл аянтчаларды зыянкечтерге каршы чачуу иштери башталды. Президент Садыр Жапаров Чүй облусунун 5 күнгөй айылындагы Достук Арена стадионунун ачылыш аземине катышты. Келерки аптада өлкөдө +35 градуска чейин ысык болот.